Ушулар встречный чыгып, учуп келген ушунного эко. И тот скорый чакырбай турушат, мыналарчы. Милициянын унасы каршы тилкеге чыгып, жол кырсыгынан 5 жашар кыз жабыркады. Окуя 7-өлгүнү Ош облусунун Кара Суу шаарында болгон. Бала сыныктары менен ооруканага жеткирилген. Маалымат булагы Сокол Медиа. И тот скорый чакырбай турушат, мыналарчы. Мы не знаем! Машина доучится. Арстанбап сел каптаган аймактын 60% тазаланды. Саат 13:00 карата Арстанбап ата айыл аймагында өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 90 куткаруучу, райондук жаранды коргонуу кызматтарынан 554 кызматкер тартылып, сел каптаган аймактардын 60% тазаланып бүткөрүлдү. Мындан сырткары 14 инженердик техника, 13 атайын техника тартылып, сел каптаган ички чарбалык жолдорду тазалоо жана калыбына келтирүү жумуштары жүрүүдө. Сел суулары каптаган 9 турак жайдын ээлерине Кызыл Ай коому тарабынан гигиеналык каражаттар тартылып берүүдө. Жеринде ОК министринин орун басары полковник Урматбек Шамырканов координациялык жумуштарын жүргүзүүдө. Маалымат булагы ОКМ пресс борбору. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Базаркөл районунун Арстанбап аймагындагы түшкөн селдин кесепетин жоюу убагында саат 12:00-гө карата азыркы мезгилде борбордук аянтты тазалоо иштери аягына чыгууда. Ошондой эле облустук полициянын астындагы каштанбуларды чыгаруу иш-чарасы жүрүп жатат. Мындан сырткары 10дон ашыгыраак техниканы, жеңил автоунааларды селден кырсыктаган. Крокустагы теракт боюнча кармалган жаран далилдерди жок кылууга аракет кылганы аныкталды. Крокус Сити холл борборундагы теракттан кийин кармалгандардын бири Якуб Джони Юсуфзода камакка алынганга чейин далилдерди жок кылууга аракет кылган. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги соттун материалдарына таянуу менен жазды. Соттун документтеринде Якуб Джони Юсуфзода кылмыш жасагандан кийин бардык далилдерди жок кылууга аракет кылганы айтылат. Башка маалымат берилген жок. Айыптоочу тараптан айтымында Якуб Джони Юсуфзода 22 мартта болгон терактта бир нече күн мурун терактты уюштургандардын бирине жашоо үчүн акча которгон. 25 мартта Юсуфзода полицияга баш ийбегени үчүн Москвада кармалып, 12 суткага камакка алынган. Тергөө иштеринде анын Крокустагы терактка тиешеси бар экени аныкталган. Ал күнөөсүн жарым-жартылай мойнуна алды. Крокус Сити холлдогу теракттын натыйжасында 144 адам каза болуп, дагы 551 адам жаракат алган. Бул иш боюнча 12 адам, анын ичинде 4 кылмышкер жана алардын болжолдуу шериктери кармалган. Бул террордук акт боюнча эң жогорку жаза өмүр бою эркинен ажыратуу болуп саналат. Маалымат булагы Суперинфо. Сокулукта аялдын жоругу видеого түшүп калган соң милицияны издөөгө алды. Чүй облусунун Сокулук районундагы дүкөндөрдүн биринде колуна бала көтөргөн келин уюлдук телефону уурдап кеткени видеого түшүп калды. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Ал эми Чүй ОЭПтин басма сөз кызматы аталган факт катталып тергөөгө чейинки териштирүү амалдары жүрүп жатканын билдирди. Окуя 2024 жылдын 21 июлунда болгон. Маалымат булагы Турмуш. Орусияда 2 киши сууга чөгүп өлгөн мигрант менен сүрөткө түшүшкөн. Орусиянын Калуга облусунун 2 тургуну сууга чөгүп каза болгон мигранттын жансыз денеси менен сүрөткө түшүп, социалдык тармактагы баракчасына жарыялашкан. Бул тууралуу Маш Телеграм каналы жазды. Андагы маалыматка ылайык, Таваркова айылында 2 киши сууга сактагычтын жээгинде чөгүп кеткен адамдын сөөгүн табышкан. Тез жардам кызматын чакыруунун ордуна алар адаттан тыш көңүл ачууну четишкен. Тагыраагы алар жансыз дене менен сүрөткө жана видеого түшүшкөн. Телеграм канал мархум Өзбекстандан келген мигрант экенин жазды. Анын өлүмүнүн себебин
менен азырынча маалымат каражаттарына белгилүү эмес. Бирок сөөктү тапкан адамдардын мындан аркы тагдыры тууралуу маалымат буга чейин эле белгилүү болгон. Telegram канал маркум менен тартылган видеонун 40 жана 42 жаштагы катышуучулары эми 5 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн экенин жазды. Аларга карата маркумдардын сөөгүн мазактоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Маалымат булагы Сокол Медиа.